Заманбап эмерек жана буюмдар. Биринчи. Бул эмерек ар бир үйгө керектүү, көбүнчө ашканада турат. Сыртынан шкафка окшош, бирок муздаткычтын милдетин аткарат. Өзгөчө дизайн менен жасалган, ошол үчүн аны каалаган бөлмөңүзгө жайгаштырсаңыз болот. Экинчи. Ал эми бул эмерек өтө чоң эмес, бөлмөңүздө көп орунду ээлебейт, бирок ичине көп нерсе батат. Абдан керектүү. Шкафтын ар тарабында тартмалар бар. Үчүнчү. Өзгөчө көрүнүшү менен адамдын маанайын ачат. Кызыл жана жашыл түстөрдөгү материалдардан жасалган. Мындай эмерек ар бир бөлмөнүн көркүн ачат. Төртүнчү. Заманбап стилдеги бул эмерек конок бөлмөсүн өзгөчө көрсөтөт. Ак жана кара түстөгү кездеме менен капталып, машина сыяктуу жасалган. Өтө ыңгайлуу жана жумшак. Бешинчи. Чай жана кофе ичкенди жакшы көргөндөр үчүн аябай керектүү буюм. Колдонууга ыңгайлуу, себеби анын ичине чайыңызды да коюп, печеньеңизди да салсаңыз болот. Алтынчы. Бул эмеректин өзгөчө дизайны бар, кеме түрүндө жасалган. Мындай керебетти уктоо бөлмөсүнө да, сыртка да коюп алсаңыз болот. Көрүнүшү менен адамдын көңүлүн көтөрөт жана өтө ыңгайлуу. Жетинчи. Китеп окуганды жактыргандар үчүн бул отургуч өтө ылайыктуу, анткени ал өзгөчө формада жасалган. Отургучтун тегерегине китеп текчеси орнотулган. Башкача айтканда, бул эмерек отургучтун да, китеп текчесинин да милдетин аткарат. Сегизинчи. Бул чынылар ар бир дасторкондун көркүн ачат. Компьютердин баскычтарына окшоштурулуп жасалган. Кара түскө боелуп, үстүнө Alt, Ctrl деген сыяктуу жазуулар жазылган. Тогузунчу. Бул шкаф ашкананы кенен көрсөтөт. Себеби анын ичине буюмдарды да саласыз жана үстөл отургучтарын тартып чыгарып, тамак да ичесиз. Бул эмерек 3 буюмду милдетин аткарат. Онунчу. Мындай буюм ар бир кишиге керек. Ал түссүз желимден жасалган жана өтө ыңгайлуу. Бул чатырды каалаган жерде ачып, тигип, ичинде эс алсаңыз болот. 11. Бул отургуч балалуу айымдар үчүн абдан ыңгайлуу жана керектүү. Анткени анда баланы жаткырыш үчүн өзүнчө орун бар. Мындай отургучта отуруп, баланы уктатуу аябай оңой.